2020-жылы жаштардын креативдүү хабы ушундай бир макетте кыял болгон. Ал эми бул болсо биздин кыялыбыздын орундалганы жаштардын креативдүү хабы. Биз команда менен жаштар, ыктыярчылар менен биргеликте, шаар тургундары, ушул жалпы эле эл менен биргеликте Кыргызстанда биринчи жолу жаштарды өнүктүрүү борбору Youth Creative Hub деп атабыз. Жаштардын креативдүү хабыны 5 жылда ашар жол менен кура алдык. Ушундай ушул түрдүү акциялар менен бизди чет жакта жүргөн, Европада жүргөн жарандарыбыз да бизге салым кошту. Шаарда бир сүрөт тартылган мурал деп коебуз. Аны чоң кыз баланын сүрөтү. Анан ошол жерге Youth of Osh деген уюмубуз болгон да, логотипибиз. Анан чет жактан келген бир жаран кечинде ушу шаарда айланып жүрүп ошол сүрөтүбүздү көрүп калыптыр. Анан Youth of Osh деген жазууну көрүп, Инстаграмдан биздин аккаунтка кирип окуптур. Биздин жасалып жаткан жумуштарыбыз, биздин уюм, анан ошол жерден ошол биздин хаб жөнүндө маалымат алып, чет элдин жараны ошол жерден дагы өзүнүн акчасын салым кошуп кеткен да. Бул болсо биринчи этаж биздин ыктыярчылар үчүн, жаштар үчүн ачык жер. Бул жерге келип калса, чогуу тренингтерде катышып, чогуу пикир бөлүшүп, жаңы долбоорлорду жазышса болот. Албетте биз жалпы бүтө элекпиз. Биз азыр ушул дизайнердик ремонттор жана мебелдерди күтүп жатабыз. Жакында 2026-жылы жаз айында биз 18 жашка толобуз. Youth of Osh уюму ошол күнү ачылышын кылабыз. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы да бул долбоорго колдоо көрсөткөн. Жакында биринчи кабат дизайнердик стилде жасалып, эмеректер жана жаңы жарыктандыруу системасы орнотулат. Амфитеатр түзүлүп, коомдук жолугушуулар үчүн ыңгайлуу аянтча пайда болот. Активизм дегенди биздин ата-бабаларыбыз өз убагында аткарып келген. Биз аны жөн гана ашар деп койгонбуз да. Бул өзүңдүн жакыныңа, өзүңдүн досуңа, жашаган элиңе, жериңе жардам берүү болот да. Ошол нерсени гана биз жаштар мурас катары алып, уланып келе жатабыз деп ойлой алам. Бул болсо биздин подкаст студиябыз. Биз жаштардын ушул чыгармачыл идеяларын, креативдүү идеяларын ишке ашырсын деп атайын ушул бөлмөнү түзгөнбүз. Бул жерде съемкалар, интервьюлар тартышат, биздин ыктыярчылар, команда, түрдүү проекттер ушул жерде тартабыз. Ар бир күнүм, ар бир саатым, ар бир аткарган жумушум менин ошол менин шаарыма, мен жашаган шаарга, мен жашаган өлкөгө пайдасы тиет. Түрдүү программалар, өнүктүрүү программаларын жазабыз, көптөгөн адамдар менен таанышабыз. Ошол нерсе мага дем күч берет. Мисалы, ыктыярчы болгондо көп ойлошот, волонтерлор булар мектеп окуучулары же болбосо бандай активисттер, булар бош убактысы болгон үчүн бир чоң иш-чараларда жүрөт депчи. Жок. Биз акчага сатып ала албаган нерсе менен бизге мотивация берет да. Сенин ошол шаар үчүн бир субботникке чыгып койсоң да, же болбосо бир чоң бир мамлекеттик иш-чарада жардам берип койсоң жаштар менен, ошол нерсе мен кандайдыр болсо да өзүм жашаган жерге салым кошту деген ошол сезим да. Бул нерсени акчага, бир бийликке, башка эч бир нерсеге сатып ала албайсың.